Дүйнө жүзүндө ар кандай ары кызыктуу, ары табышмактуу нерселер абдан эле көп. Демек, бүгүн биз дүйнөдөгү эң бою узун инсандар жөнүндө сүйлөшөбүз. Дүйнө жүзүндөгү эң бою узун адам ким? Анын боюнун узундугу канча? Жана бул рекордду эми ким жаңылайт? Мына ушул суроолорго бүгүн жооп издеп көрөлү. Албетте, бою узундук бул адам баласына берилген бир оорук катары эсептелинет. Ошону менен бирге бул атактуулукка жетүүгө дагы бир чоң мүмкүнчүлүк десек да болот. Биринчи, украиналык Игорь Вовковинский. Анын боюнун узундугу 2 метр 35 сантиметрди түзөт. Анын бою 6 жашында 1 метр 70 сантиметр болгон. Игордун төрөлгөндөн тартып бою өсүүдөн токтобой жатканын көргөн апасы Украинадан Америкага көчүп кетүүгө жана Игорду ошол жакта дарылатууга чечим кабыл алат. Тажрыйбалуу дарыгерлер тарабынан бул ооруну токтотууга жана Игордун боюн мындан ары өсүп кетпөөсүнө аракет кылып, натыйжада 2 метр 35 сантиметр болгондо Игордун боюнун өсүүсүн токтотууга жетишишти. Анын айтымында бойдун узундугу көп эле кыйынчылык жаратат, себеби буттары жана анын бели абдан ооруйт экен. Ошону менен бирге анын кийинүү маселеси да көп кыйынчылыктарга туш кылган. Апасынын тигүүчү болуп кетүүсүнө да Игордун кийинүү маселеси мажбур кылган десек болот. Албетте, апа кайсыл учур болбосун баласы үчүн бардык нерсеге даяр эмеспи. Экинчи, баскетболчу Роберт Бобровский. Эгерде сиз башкалардан айырмаланып турсаңыз, бул да болсо сиз үчүн чоң бир мүмкүнчүлүк. Бою узун адамдар кайсыл жерде көбүрөөк кадырланат жана керектелет? Туура, баскетбол оюнунда. Роберттин боюнун узундугу аны мына ушул оюнга алып келди. Роберт Бобровский румыниялык спортчу. Ал баскетбол дүйнөсүндө атактуу жылдыз болбосо да ушул тармактан атуулуу. Анын бою 17 жашында 2 метр 13 сантиметр болгон. Бул баскетболчу үчүн эң сонун мүмкүнчүлүк, бирок анын салмагы болгону 90 килограмм. Бул да болсо оорунун кесепети. Бүгүнкү күндө анын бою өсүүдөн токтотулган жана ал күн сайын дарыгерлер тарабынан берилген көнүгүүлөрдү жасап келет. Ошону менен бирге баскетбол жылдызы болуудан үмүтүн үзбөйт. Үчүнчү, Брахим Такиоллах. Анын боюнун узундугу чынында рекорддук даражада десек болот, себеби 2 метр 47 сантиметр. Бул чын эле таң калыштуу. Эң кызыгы достор, анын бут кийими. Бир буту 38 сантиметр болсо, ал эми экинчи буту 2 сантиметрге кичине. Бул адамды көргөндөр дүйнөдөгү эң узун адамды жолуктурдум деп эсептешет. Элестетиңиз, 2 метр 47 сантиметр болгон адам, бирок бул да болсо медициналык жактан алып караганда оору болуп саналат. Төртүнчү, Бао Ксишун. Көп учурларда гигантизм гипофиз оорусунан улам пайда болот. Бул кытайлык Бао Ксишун болсо эч бир медицина тармагында түшүнүксүз болгон оору менен алышып жүрүп, боюнун узундугу ушул даражага жетти. Бао 2009 жылы Гиннес рекорддор китебине өзүнүн 2 метр 36 сантиметр болгон бою менен дүйнөдөгү эң узун адам деп киргизилген. Бирок көп өтпөй бул рекорд жаңыланды. Бао Ксишун негизи жайлоодо чабан болуп иштеген. Мыйзамдуу түрдө рекордсмен болуп кабыл алынгандан соң ал дүйнө жүзүнө таанымал болду. Бешинчи, Сун Минмин. Кытайлык профессионал баскетболчу болуп саналат. Ал 1983 жылдын 23 августунда туулган. Анын боюнун узундугу 2 метр 36 сантиметрди түзөт. Салмагы болсо 168 килограмм. Ал дүйнөдөгү эң профессионал баскетболчулар тизмесине кирген. Ошону менен бирге ал бүгүнкү күнгө чейин көптөгөн кинотасмаларда эпизоддук ролдорду ойноп келет. Son 15 жашында 2 метр бойго ээ болду. Ошол күндөн тартып ал баскетбол оюнуна келди. 2007 жылдын 11 март күнү Son Гиннес рекорддор китебине дүйнөдөгү эң узун адамдардын катарына киргизилген. Алтынчы, Роберт Першинг Уодлоу. Ал дүйнөдөгү эң узун адам болгон. Анын өлүмүнө 75 жылдан көп убакыт өттү. Ошого карабастан бүгүнкү күндө анын рекордун эч бир инсан жаңылай алган жок. Анын балалык кези кадимки АКШ үй бүлөсүндө өткөн. 1 жашында боюнун узундугу 90 сантиметр болгон. Салмагы болсо 20 килограмм. Баланын боюнун өсүп кетүүсүнө агромегалия оорусу себеп болгон. Ошондуктан белгилүү рекордсмен кыска өмүрүндө өзүнүн боюнун өсүшү менен жашады. 10 жашында 1 метр 90 сантиметр болгон. 13 жашында 2 метрден ашкан.
Ал кадимки мектепти аяктап, жогорку билимге ээ болгон жана өмүрүн цирк тармагына арнаган. 1940-жылдары анын боюнун узундугу 2 метр 72 сантиметр болгон. 7. Достор, бүгүнкү күндө дүйнө жүзүндөгү эң бою узун адам ким? Ал туркиялык фермер Султан Киясен. Бүгүнкү күндө эң бою узун адам мына ушул инсан. Анын боюнун узундугу 2 метр 51 сантиметрди түзөт жана ал Гиннес рекорддор китебине киргизилген. Анын боюнун ушунчалык өсүп кетүүсүнө опухол гипези оорусу себеп болгон. Мына ушул таризди ал мектеп босогосун жана эч кандай билим алууга мүмкүнчүлүк ала алган жок. Бирок Султан Киясен дыйканчылык менен алектенет жана ал дарактарды карап багбанчылык кылып келет. Анын боюнун узундугу эч кандай тоскоолдук жаратпайт, тескерисинче бойдун узундугу дарактарды кароодо өтө эле пайдалуу десек болот. 2012-жылы дарылануу менен анын бою өсүүдөн токтотулган. Урматтуу SK Production YouTube каналынын көрүүчүлөрү, бүгүн дагы болсо кызыктуу маалыматтарыбыз менен бөлүштүк. Биздин каналга подписаться кнопкасын басып, андан кийин коңгуроону басканды унутпаңыздар. Алдыда абдан сонун маалыматтар менен бөлүшөбүз.